Туугандар, бүгүн биз мына Москва шаарында кайрымдуулук кылган неме кылдык. Жума күнү бүт метролорго чыктык. Кудай буюрсачы. Биз бу жерде Татынайым менен кызыбыз Татынайым менен сагынга акча жыйнаганы чыктык да. Анан биздин кайрылуубуз ушу бүгүнкү күндө жогорку кеңештин депутаттарына, биздин президент Сооронбай Шариповичке, Жээнбеков Шариповичке да ушул баарыбыз эле бала деп жүрөбүз. Бүгүнкү күндө ушундай жаш татынакай болгон кызыбыз, мынакей бир тууганыбыз Сагын бүгүнкү күндө ошо катуу ошо бирөө боору ооруп, бирөөсү болсо пересадкага неме кылып атат, жөнөтүп атат. Ошонго биздин кайрылуу урматтуу президент, жогорку кеңештин депутаты да силер дагы ушу четте калбай ушу соопчулук иш кылып калсаңар, ушуларга кичине болсо дагы жардам берип койсоңор, чындыгын айтып келгенде урматтуу жогорку кеңештин депутаттары аракет кыласыңар. Бирок бул көпчүлүк эмес. 120 мың турасың, 120 мыңын 120дан ашык байлыгыңар бар да. Чындыгын айтканда, силерге качан болсо биздин добушубуз гана керек. Ушунга окшогондорго дагы кичине жардам берип койсоңар. Жогорку кеңеште мисалы Жанар Акаева айтып атат, бир-эки адамдар айтып атат, а жерде отурганын баардыгын 120 мың барсың да, мисалы айтып кеткендечи. Бу жерде Азаматка же болбосо Медерге же болбосо Асылбекке байлап койбойбу Кыргызстандагы орукчан адамдарды. 2017-жылкы мен билгенде 48 адам болсо, бүгүнкү күндө 2018-жылы 87 адамга жетти. Аны мен билгеним. Ушул нерсени тез аранын ичинде чечип бербесеңер болбойт. Мынакей биздин жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаева айтса, биз иштеп атабыз, кылып атабыз. Бул нерсе сөздү 50 жыл болсо дагы, 100 жыл болсо дагы айта берет. Бирок бүгүнкү күндө канчалаган кыргыздар кыйналып, монтип неме болуп атканда, мынакей Москвада дагы кыйналганына карабай, суукка карабай бүгүнкү күндө жаштарыбыз чыгып атат. Жумуштарын таштап, ошонун ордуна өзүлөрү иштесе, өзү бала чакасына жөнөтөт. Ошол акчасына карабай дагы ушу жигиттерибиз чыгып атат. Урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, туура түшүнгүлө. Бул убакыт сааты келгенде силерге, убакыт сааты келгенде ушул адамдардын да добуштары керек болуп калат да. Ошон үчүн келгиле, жогорку кеңештин депутаттары дагы бир жолу силерден суранып кетебиз. Ушундай оорукчандарга жардам бербесеңер болбойт. Бүгүнкү күндө өтө көп 2018, 2019 анда 100дөн да ашып кетет. Буну алдын албасак болбойт. Иди,